Кутман кеч барыңыздарга. Бүгүн сиздер менен күтүүсүздөн конок күтмөй болуп, салат жасаганга үлгүрбөй, аябай шашып турган учурда 5 мүнөттө даяр боло турган мына ушундай закуска жасайбыз. Алгач 2 тишче сарымсакты майдалап, туурап алабыз. Эми аны 2-3 аш кашык майонезге салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Мен ар дайым майонездин 67% колдоном. Сиздерге да жогорку пайыздагы майонез колдонгонду сунуштайм. Эми мына ушундай кара бөлкө нанды 3 бурчтук формада кесип алабыз. Эми мунун ар бирине сарымсактуу майонезди сүртүп чыгабыз. Баарына сүртүп алган соң, ар биринин үстүнө бирден балык тизип алабыз. Мен ар дайым шпроттун банкадагы түрүн колдоном. Сиздерге да ошону сунуштайм. Анда балыктар тигинен тизилип, берекелүү болот. Ошондой эле туздалган бадыраң жана укроп менен кооздоп коебуз. Достор, муну сиздер да сөзсүз жасап көрүңүздөр. Сиздерге да жагат деген ойдомун. Каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшкөндү унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө достор.